өзүңүздөр билесиздер, ушу гитара менен бир ырдап. Корком, корком, сүйүп туруп. Ошол себептен өзүм жалгыз аракет кылып көтөрүлгөндү түшүндүм, жакшы экенин. Азыркы учурда чыгып келе жаткан жаш таланттардан кимдерди айта аласыз? Мисалы, жакшы чыгып келе жатат деп. Ал негативтерге кандай жооп бересиз негизи? Анча деле кетпей калыптыр го, мисалы мага жакпады деген сөздөр болот да. Анан айтып калдыңыз да, азыр сиз блогерчилик тарапка да кирип калганбыз депчи. Негизи блогерчилик тарап кандай экен? Чармачылык болбош керек, эмнеге дегенде мындай кызгануу деген нерселер болот го, мен аябай кызганчакмын да. Негизи айтат го, бир аз мындай элге таанылганда звезда кармап кетишет депчи. Сизде башында ошондой нерсе болду беле? Сенде ырчы балдар ушунто маршруткада жүрөбү? Продюсер башкалар чыкпадыбы сага деп ошентти да. Аябай катуу тийди мага. Барыңыздарга салам, урматтуу биздин Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Таланттуу, жаш талант деп айтсак жаңылышпай чыгарбыз. Жакшынамоо деген ыр менен таанылган Нурбакыт Аскаров. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, аябай сонун. Башында эле өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсеңиз. Менин аты жөнүм Нурбакыт Аскаров. Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Карачыгач айыл өкмөтүнүн Сыны деген айылынын Нуркеев Кыдык көчөсүнүн 12-үйүндө жашап Өтө бир өзгөчө тааныштыруу болду окшойт, Бул чыгармачылыкка келип калууңуздун себеби эмнеде? Ким түрткү болду? Мисалы, бир адам түрткү болот го. Жок, эч ким эле түрткү болгон жок. Мага мен жашымдан ошо музыкага кызыкчу элем аябай. Анан ырдап жүрдүм өзүм мектептерде. 11-классты бүттүк. Университетке тапшырдык. Анан университеттен кийин уже өзүңүздөр билесиздер, ушу гитара менен бир ырдап, бир аз элге таанылып, ошондон кийин ырдап калдык. Ошондон кийин дагы кызыгуу күчөдү деп айтасыз, Анан сизге кайсыл жанрдагы чыгармалар жагат негизи? Жанр дегенде мен бардык жанрды угу негизи. Основной ошо лирический болсо керек. Кээде бир кайгылуулар да угуп кетем. Тандабайм да мен монугам депчи, баарысын угу көз. Бар, Анан азыркы учурда өзүңүздүн автордук чыгармаңыз барбы? Автордук чыгармалар? Автордук болгондо кандай болот? Өзүңүз жазган. Өзүм жазганбы? Өзүм жазган чыгармалар бар го, бирок толук бүтө элек, алардын бирөөсүн дагы толук чыгара элекмин эле. Анан акыркы учурда Дилбарым деген чыгарма чыкты. Ал чыгарма негизи кимге арналып чыгарган? Ал чыгарма мындай, кандай десем, бир кызга арналды эле, бир адамга арналды деп айтсак жаңылышабыз. Мындай чисто өзүбүздөн эле чыкты ошондой Дилбарым деген ошол ырга туура келет экен ошол ат ырга. Анан эч кандай менин жашоомо башка нерсеге тиешеси жок. Эч кимге арналган эмес, Анда биздин алгач эле бир ыр менен күйөрмандарыбызды чакырып алсак өзүбүзгө жакын, Эгер мүмкүн болсо бир чыгарма аткарып берсеңиз, өзүңүзгө жаккан. Көпчүлүк ырларымдын десем, бардык ырларымдын десем болот, ошо чыгышына себепкер болгон Зарлык Амралиев агабыздын Корком деген ыры да. Сүткө күйгөн үйлөй тайранды деген сөздө анык жан барбы? Мурда бакыт көтөрүп жүрсөм, азыр жүрөм сүйрөп арманды. Суранганым менин тагдырдан, сүйүү бербей көңүл калтырган. Мен сүйүүдөн өмүрү кыска, жүрөгүмдүн үшүн алдырган. Корком, корком, сүйүп туруп айрылышкандан, экинчи рет жаңылышкандан. Жүрөк тезген сагынычтардан корком. Жолуктурса дагы кандайды, түшкүм келбейт ушул жагдайга. Кайсыл күнү билбейм ким
жазылганын көрөм маңдайга. Корком корком сүйүп туруп айрылышкандан, экинчи рет жаңылышкандан, жүрөк тезген сагынычтардан корком. Корком корком сүйүп туруп айрылышкандан, экинчи рет жаңылышкандан. Корком корком сүйүп туруп айрылышкандан, экинчи рет жаңылышкандан, жүрөк тезген сагынычтардан корком. Корком корком сүйүп туруп айрылышкандан, экинчи рет жаңылышкандан, жүрөк тезген сагынычтардан корком. Браво. Кандай голос жана сөздөрү дагы өтө маанилүү экен, э? Негизи сиз чыгармачылыкка ырдап баштаганыңызга канча убакыт болду? 3 жыл убакыт болуптур. Ушул чөйрөгө бир аз кирип аракет кылып баштаганыма. Анын ичинен 1 жылдай блогерчилик болуп, ошол жака кирип кеттик. Эми быйыл жакшы толук түрдө ошо чыгармачылыкка басым жасайын деп атасыз, э? Анан ушул чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө 3 жыл болуп калыптыр. 3 жылдын ичинде эмнелерди түшүндүңүз чыгармачылыктан? Чыгармачылыкта көп нерсени аябай. Эч ким сага эме болбойт да, поддержка бербейт. Бергендер болот, сөз менен айтат. Өзүң аракет кылышың керек барлык нерсеге. Случайно бирөөнүн жардамы менен чыгып калсаң, сен эртең көтөрүлүп калсаң бир аз, эртең сөз болот, сен ушунун артынан чыккан элең го, ушул сени көтөрдү эле го деген сөздөр болот. Ошол себептен өзүм жалгыз аракет кылып көтөрүлгөндү түшүндүм, жакшы экенин. Жана дагы көрө албоочулук деген көп, көрө албастык деген бири-бирин ушундай эме кылып турат. Ашып кетпесе экен бизден дегендер болот арасында. Ошол кыскасы сабактарды алып атабыз экенден буюрса бир жыйынтык койгон. Негизи чыгармачылык бул сырттан көргөндө оңой эле көрүнүшү мүмкүн, э? Мындай ырдап коюш, бирок ал нерсенин артында, мисалы, клип тартканда деле канча кыйынчылыктар жатат, э? Мындай чыгармачылыкта бут тоскон инсандар болот бекен? Азыркы учурда жашооңузда ошондойлор барбы? Тоскоол болгон инсандар. Тоскоол болгон эми бут тоскон деп айтсак, бир аз туура эмес болуп калат го. Мындай сөздөр келет да, слухтар келет. Могул жер мындай болуп калыптыр. Клип тартып калсак, могул жер окшошпой калыптыр. Нерде чыгарсак, могул жерин бир аз мындай ырдаса болмок экен. Анча эле кетпей калыптыр го, мага жакпады деген сөздөр болот да. Ал негативтерге кандай жооп бересиз негизи? Ошол башында деген. Деген. Мурда десең. Жаңы чыгып ырдап келе жатканда ошо бир аз жаман сөздөр жазылчу да комментарийлерге. Аларды окуп алып мен бир аз жүрөк сыгылырчу эле. Ушуну жөнөй койсом мен жактырбай атат элдер депчи. Анан кийин уже барып жандай блогерский темага кирдик го. Ошол моментте көпчүлүк адамдар сүйлөйт экен да. Ошол сүйлөгөн моментте мындай мен бир нерсени билдим. Көңүл турбаш керек экен. Азыркы заманда эч кимден сөзүн укпаш керек. Аракет жасай бериш керек өзүң эле. Элдер айта берет, кандай болсо ошондой жагы менен кабыл алсын. Ырларыбыз жакса уксун, жакпаса укпасын деген. Анан айтып калдыңыз да, азыр сиз блогерчилик тарапка да кирип калганбыз депчи. Негизи блогерчилик тарап кандай экен? Мен мындай түшүндүм да. Негизи өзү баштан бери эле ырдайм деп жүргөм го мен. Блогерчилик тарапты мен типа финансылык жактан гана колдондум да. Ошол ырчылык жака, чыгармачылык жака, блогерчиликте ошо акча табуу боюнча дейинчи, түшүндүрөйүн. Ошол жактан акча табабыз, бул жака коябыз дегендей да. Анан жакшы негизи. Бирок мурдагыдай күндө азыр
элдер эле кызыкпай калдыбы же мурда күндө эртең менен таң эрте туруп алып элдер менен саламдашып добрый утура депчи. Анан азыр андай жок. Бир аз серьезныйраак болуп калдык. Чыгармачылыкка көп басым жасап калдыңыз, Анан буга чейинки бир маегиңизде угуп калдым. Ошол Жакшынам деген ырдын автору Толкунбек мырза менен, бир аз келишпестиктер болуп калган деп. Азыркы учурда мамилеңиздер кандай? Мамиле андай жакшы эле, негизи анан көп деле сүйлөшпөйбүз. Кез-кезде жолугуп калсак, көрүшүп калсак. Азыркы учурда ырдасаңыз эч нерсе деп айтпайбы негизи? Такыр. Уже бүттү ал чарма. Давно уже убагы бүттү, азырдай беребиз эле бажыда. Мурда көчөдө дос балдарыңыз менен ырдап калганыңызды да көргөнбүз. Негизи азыркы учурда дагы ырдайсызбы же азыркы учурда ырдагандан уялып калдыңызбы? Негизи ошол чармадан аябай тажап калдым мен. Бардык жерге барсак эле ошол Жакшынам дей берет да, элдер ошондой таанып калган. Анан билбейм негедир азыр жакпай калды ошол чарма мага. Ырдагым келбейт эч кандай. Бул негизи жакшы чарма. Анан азыр мисалы көчөдө ошол чыгарманы ырдап, мисалы көчөдөн деле көпчүлүгү таанып калчу да, сиздин Жакшынамды ырдаган бала го деп. Азыркы учурда көчөдөн ошол чыгарманы же башка чыгарманы ырдап калгандан уялбайсызбы? Ошол чыгарманы? Ошол чыгарма же башка чыгарманы деле көчөдөн ырдагандан. Мурда ырдачу элем ошо көчөлөрдө дос балдар менен туруп ырдап калчу элек. Но азыр бир аз ошо тартынып калдым окшойт өзүм. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Көтөрүлүп кеттик. Деңгээлибиз бир аз бийиктеди дейсизби? Жок. Биз жөнөкөй элебиз негизи. Анан негедир уялып калдым да, тартынып. Или мындай серьезныйраак бир ырларды, өзүңдүн ырларыңды чыгарып баштагандан кийинби элдер менен биздин ортодо бир аз эме болуш керек экен да, дистанция. Болбосо эме мына баланы кечээ эле могу жерде ырдап жүргөнүн көргөм десе, кийин сага бир аз обидныраак болот да. Ошол себептен көбүрөөк бир аз ортодо эме кармаш керек экен. Анан могу чыгармачылык жакта жүргөн адамдарды мисалы көпчүлүк эле мындай бир жаман нерсе кылгандан тартынып каласың да, уже эл бир аз болсо да таанып калды дегенчи. Сизде да ошондой нерселер болот го, көп нерседен баш тартып, мисалы. Баш тартуу дегенде мисалы эмнеден? Мисалы эми көпчүлүк көчөдө жүргөндө деле, мисалы туура эмес жүрүүдөн, мисалы элдер таанып, эртең айтат деген нерсе оюңузга келеби? Ооба, болот андай нерсе. Мен көбүнчө жандай клуб деген жерлерге барбайм такыр. Эл көп жерлерде дагы отурабыз эми досторубуз менен кез-кезде. Анан көбүнчөсү барбаганга тырышам аябай. Анан ал жактан жанагынтип болгон чачылып бийлеп турсаң, элдер таанып калса бир экөөбүз. Ошолор эле слухту жеткизип коет башкаларга. Тартынам ооба бир аз уялып ошондой жерлерде жүргөндө. Негизи мурунку учурда барышыңыз беле ушундай клуб деген нерселерге, дос балдар менен? Ошо мен бир жолу баргам 2021-де. Бир дос балабыздын туулганы болуп, Чердак деген бир клуб бар, ошол жерге барганбыз. Андан кийин такыр барган эмесмин. Анан ошол Жакшынам деген чыгарманы ырдагым келбей калды дедиңиз. Бирок бүгүн ырдатпасак ал чыгарманы болбойт чыгар. Акыркы жолу мүмкүн биздин эфирден ырдап берип коебуз, Акыркы жолу ырдайланды. Сен да ошол ырдайсыңбы? Аракет кылабыз. Сөз оonu Толкунбек Курманбеков деп баштайлы. Жакшынам деген чыгарманы ырдап. Көргөндө сизди башынан, мен болгом сизге ашыккан. Капарга илбей жашыңыз, тартылам эже тартылам. Издегем көптөн сапаттар, байкатпай сизден табылды. Тымызын тиктеп жүрөккө, салдыңыз эже жалынды. Жакшынам о жакшынам, ашыкмын эже кашыңа. Дүйнөдө бар жакшыдан кайылмын эже жашыңа. Кайылмын эже жашыңа. Мас болуп турам сүйүүгө, жобу жок өзүң тараптан. Сүйүп бир жашайм үмүттөн, жаксам да мейли жакпасам. Кол сунам сизге түбөлүк, эмне дер элең жакшынам. Сөз менен айтып бүт алгыс, жактырам сизди жактырам. Жакшынам о жакшынам, ашыкмын эже кашыңа.
Dünyada бар жакшыдан кайылмын неже жашыңа, кайылмын неже жашыңа, кайылмын неже жашыңа. Баракелди деп коет беле. Өтө сонун үн, сонун чыгарма. Негизи бул чыгарма сиздин таанылышыңызга аябай эле түрткү болду окшойт, Ооба, аябай ушул чыгарма менен таанылдык бир аз элге. Анан айттым ошо көп ырдап жүрө бергени үчүнбү эле бир аз азыр жакпай калды. Мурдагыдай да ырдай албай калгам азырчы. Бир аз өзүмө башкача сезилет. Сезилип калды. Өзүңүздүн дагы көптөгөн чыгармаларыңыз чыгып калды, азыркы учурда. Анан жаш талант азыркы учурда чыгып келе жаткан жаш таланттардан кимдерди айта аласыз? Мисалы, жакшы чыгып келе жатат деп. Мукам өндү деген. Таланттар деп мен айтсам бир аз туура эмес болуп калбайбы дейм да. Мисалы, өзүңүз теңдүүлөрдөн чыгып келе жатабыз дегендей кылып. Чыгып келе жатабыз, биздин поколение деп коет го. Гүлнарам деп ырдап жүргөн баганы таанса керек. Ошол дос бала болот. Медер. Ошол жакшы чыгып келди. Дагы кимдер бар? Элдар Замиров деген менин дос балам бар. Таланттуу балдар көп негизи. Мен өзүм жакындагыларын айтып атам, жанындагыларын. Инилерибизден бар. Деркенбаев деген бир бала бар. Аябай таланттуу бала да, жакшы ырдайт. Мисалы, элге кандай чыгармалар жагат экен, көбүнчө кандай ырларга мындай элдер басым жасайт экен, уже сиздер ырдап жүрүп билип калдыңыздар окшойт, Кандай нерсеге жакшы комментарий айтат, кайсыга негатив айтат экен, Мен азыр ошо ойлоп коем да, азыркы учурда ошо элдердин баары эле мындай сүйүүдөн кыйналганбы депчи. Мен эски күн деген бир чыгарма чыгардык. Жакшы тарады да ошол элге. Анан комментарийлерди окуп каласың, мага келген смстерден. Ушундай болуп калды бизде. Жубайыбыз менен айрылып кеттик. Анан өткөн күндөр сагынып атабыз деп. Анан ошо элдердин баары ошо сүйүүгө эме алып калган окшойт. Көбүнчө басым жасап, ошол тараптагы ырларды угуп калган деп ойлойсуз. Негизи өзүңүз Кыргызстандагы кайсыл айымдын же мырзанын ырларын деп сүйүп угасыз? Барбы ар бир эле бирерче сүйүп уккан ырлар? Мен ошо айымдардан айтсак, Малика Динаны аябай жакшы. Голос да сонун. Ооба. Буюрса дуэт аткарсак деп жазгам, хорошо деген. Негизи Кыргызстандан кимдер менен дуэт ырдагыңыз келет? Ошо Малика Дина. Балдардан ошо Сарлык Камаралиев менен. Жакындан да биз сиздер менен Малика Дина менен чогуу бир дуэт күтсөк болот экен да. Буюрса. Анан азыр сиз айтып калдыңыз да, мисалы көпчүлүк эле сүйүүгө басым жасап калыптыр, сүйүү тууралуу ырларды угуп калыштыр деп, ошол эски күн деген чыгармамда көптөгөн эмелер жазылып атат депчи. Ошол чыгарманы мүмкүн болсо аткарып бериңизчи. Хорошо. Келеде ырдап көрөлүш. Силерди кайгырып отургула. Кызарган кызыл гүл көрсөм, жыпарың сенин окшотом, козголуп эски жаратым, өзүмдү өзүм токтотом, гүлгөнү сүйкүм кыз көрсөм, өзүңө жаным окшотом, узатып барып көз менен, айла жок аттың коштошом, бир болуу бизге буйрубай, адашып калдык эх гүлүм, сагынтат мени аттың ай, сен менен өткөн эски күн, бир болуу бизге буйрубай, адашып калдык эх гүлүм, сагынтат мени аттың ай, сен менен өткөн эски күн, эски күн, эски күн, сен менен өткөн эски күн.
күн, eski gün. Ай, баракелди. Негизи эле бул чын эле сиз айткандай кайгырта турган чыгарма экен, аябай текстери дагы. Сен менен өткөн эски күндөр деп. Баракелди, сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ошол элдин купулуна толгон, өзүнүн угармандарын тапкан чыгармаларды чыгара бериңиз. Чоң рахмат. Анан айта кетсек, Instagram баракчаңызда 400 миңге жакын катталуучуңуз бар экен, Көпчүлүгү негизи айымдар болуш керек. Айымдар көп, айрыкча кыздар десек болот. Анан сизге мындай сизди жактырып калдым деп жазгандагы кыздар болсо керек, Бар. Аларга кандай жооп бересиз? Азырынча мен ойлойм да, ушул учурда мага азыр отношения деген нерсе мага керек эмес да. Бираз аракет кылып, өзүнүн убактысы келет деп ойлойм. Ошо чыгармачылык менен бираз бир уровеньге жетип алайлык. И потом шашпай болот баары. Негизи чыгармачылыкка тоскоол болуп калат деп ойлойсузбу азыркы учурда? Мамиле курсам. Менде мындай экен да, ошол мен бир адам менен сүйлөшүп калсам, жакшы көрүп калсам, болгон жан дүйнөм бүт баарын ошол адамга арнап салам да. Анан арттагы нерселер баары калып калат. Жумуштар, башка өзүмдүн иштерим, бүт баардык нерсе калат. Ошол адам менен болуп калат экен, байланып калат экен. Ошол себептен чыгармачылыкты бир нукка түшүрүп алгынча сүйлөшпөйм дейсиз, Анан негизи айтып калдыңыз да, азыр ошол мага керек эмес мамиле депчи. Сиз кийин үй бүлө кургандан кийин жубайыңыз чыгармачылыкка каршы болсо, үй бүлөнү тандайсызбы же чыгармачылыкты тандап кетесизби? Мен ошо башында ошо тандоодон жаңылбаш керек деп коет го адам. Ооба. Ошонун баарын түшүнгөн бир адам мага келсе экен дейм да. Не только ошо чыгармачылыкта жүргөн адам болбош керек. Адам ырдап или бийлеп или башка жактан болсун, такыр чыгармачылыкка катышы жок адам болсо, мен түшүнөт деп ойлойм. Негизи көпчүлүк айтат го, мисалы чыгармачылык жакта жүргөн адамдар сени бир гана чыгармачылык жактагылар жакшы түшүнөт депчи. Мындай жөнөкөй инсандар түшүнө албайт деп. Сизде наоборот тескеринче чыгармачыл болбосо дейсизби, ошондо? Чыгармачыл болбош керек, эмнеге дегенде мындай кызгануу деген нерсе болот го, мен аябай кызганчакмын да. Мүмкүн ал бийлеп калса бир жердечи, бийчи кыз болуп калса, ар түрлүү нерселер болуп кете берет го. Бирок биз деген жүрөккө буйрук бере албайбыз го. Эгерде чыгармачылык жааттагы бир адамды жактырып калсаңыз, эмне кыласыз? Ошондо чыгармачылыгын ташта дейсизби ал адамга? Ооба, бир үйдөн бөлүп алат го дейм. Эгер ал да сизге ошондой талап койсо? Мен үй бүлөдө эркек киши багат деп ойлойм да. А эгер полный мен багам, давай сен ырчылыгыңды ташта. Анда десе дагы туура эмес болуп калат. Эмне дегенде эркек аракет кылыш керек. Ошол себептен ал антип айткан туура эмес го дейм да. Анан мен сиздин азыркы учурда бала чагыңызга кайткым келип жатат. Негизи бала чагыңыз кайсыл жакта өттү эле? Жалал абадта өткөн, Аксыда, Айылда. Ошол жакта. Башкаларындай эле. Окугансыз, Окугам ошол жакта. Мектепте кандай окугансыз негизи? Мектепте негизи 7-класска чейин аябай сонун окудум да. Отличник болуп, грамоталарды, ардак баракчыларды алыпчы. Андан кийин ошо бир аз тоок сүйүлөр болуп кетти окшойт, бир аз. Өзүңүз айткандай баарын таштап койдуңуз анан. Бир аз таштап. Эми көп таштаган жокмун, бирок 9-класска чейин дагы бир 4-5 болуп келди. Анан уже 10-11де уже серьезный кайра окуш керек болду. Аракет кылып, ОЯРТга даярданып, башка кылып, университетке түшүп ушундай болду. Мектепте окуп жүргөндө өзгөчө бир жаккан сабак, кайсыл сабак жакчы эле? Мен негизи волейболду аябай жакшы көрчүмүн, дене тарбия сабагы. Анан негизи мындай сабактардан болсо, географияны аябай жакшы көрчүмүн. Анан ошол спорт жакка да жакын болчу, кийинчерээк ошо бир аз таштап, азыр деле ойноп турам бирок. Мектепте окуп жүргөндө аябай көп эле негизи кызыктуу учурлар өтөт го. Досторуңуз менен болобу, классташтар менен бир эсиңизде калган өтө кызыктуу учур барбы? Эсибизде калганбы? Короче, мындай болот. Бир жандай вечер деген нерсе болот го. 10-класс болсо керек эле, 10-класста бир кыздын үйүнө барып вечер кылып отурабыз. Общий
эми ал кызыктуу окуя десем кандай болот, бирок кыздар балдар болуп дасторкондун үстүндө отурабыз. Дасторкондун үстүндө. Анан мен гитара чертип атам. Баары кошулуп ырдатат. Бир убакта ушундай берилип кеткен, катты гитара ойноп атам. Гитаранын эң түйүнкү кылым бирөө үзүлүп кетти да. Үзүлүп кетип, мен жанымда отурган бир кызым, кичинекей кыз болчу. Бетине тепти ал жерде. И ошол моментте ошол жерде, короче, кан айтып кой. Жанагы жерде кызычуу. Ал мени жаман көрүп калган, ошондон кийин сен атайын кылдың. Случайно ырдап атам, үзүлүп кеткен да. Ошол гитараны көрүп калат, ошону эстеп кетпедим да. Ушундай нерсе болгон. Сиз анан айтып калдыңыз ошентип достор менен отуруп ырдап депчи. Сиз негизи айылда жүргөндө эле ырдачу белеңиз? Ооба, мен бул гитараны 5-классыман баштап уже үйрөнө баштадым. 6-класска чейин бир аз бир-эки ырдап, ушинтип секиндеп. Анан уже 7-8, уже 11-класска чейин мектепте ырдап калдым гитара менен. Элдердин баарында чогулуу болот, анан жандай иш-чаралар болот го. Мектепте бизде ким ырдайт болотканда баары келип Нурбактыр дейт. Тай, ливой иш-чара болсо, мен тыгып якалып бар. Сен ырдайсың, ушуга даярдан деп. Вот мектепте да аябай көп ырдап жүрдүм. Анан кийин айтып калды, ырчелер болбойсуң, мышлакка тапшырып деп. Эжелерибиз да азыр көрүп, ырларыбызды угуп турат экен, айыл барганда билип калдым. Сыймыктанышат экенсиз менен. Негизи гитараны үйрөнүш үчүн сиз бир курстарга бардыңыз беле, же өзүңүздүн эле кызыкчылыгыңыз менен үйрөндүңүз беле? Менде аябай бир кызыгуучулук болгон да бул гитарага деген. Короче, ошо 5-класстарда айылда жанагындай чоң байкелерибиз кечинде гитараларын алып чыгып алып, бир 5-6 алып, көчөдө гитара менен ырдап отурат да түндө. Алардын жанына барып кызыгасың аябай. Кечиндеси гитараны берет. Давай, эртең менен кечин кайтып үйгө алып кой. Түнү менен барып гитара чертесиң, үйгө алып таң атканга чейин чертип. Өзүмдө аябай кызыгуучулук болду, анан кийин үйдөгүлөргө айттым. Мага гитара алып бергиле, үйрөнөм деп. Потом гитара алып беришти мага. Кичинекей гитара болчу анда. Анан жакшы аракет кылдым. Анан бир байке айтып калчу ошондо. Сен чындан эле үйрөнгүң келе ушун деп, же калптан эле эмеп атасың депчи. Үйрөнгүм келет десем, анда мындай кыл деген да. Кечинде уктап атканда деген, оң жагына гитараңды кой дагы, сол жагында бир мындай бир колбаса коюп койсоң деп да. Потом укта деди. Неге десем, эгерде сен түшүңдө гитараны көрсөң, анда чертип кетесиң депти. Анан эгер колбасаны көрө турган болсоң, анда жөн эле кой деген да. Анан ошентип көрдүңүзбү? Ошентип көргөм. Экөө тең кирбей койгом, бирок тамашалап айткан экен. Кийин аракет кылдык аябай чынында. Күнү түнү ойлонсом, турсам эле ушул гитара болуп. Анан акырында уже бир аз эч ким үйрөткөн жок мага. Өзүм гана отуруп үйрөндүм. Өзүңүздүн аябай кызыгуучулугуңуз болуптур. Бир жагыңызга гитараны коюп, бир жагыңызга колбасаны коюп, түшүмдө көрөм деп атсаңыз, Ооба. Анан ошол сиз эгерде чыгармачылык жакка басым жасабасаңыз, ырчылыкка дейинчи, ырчы болбосоңуз ким болот элеңиз? Ушул аябай мен үчүн да ойлонуп турган суроо да. Ким болмокмун деген. Мен негизи ошо 11-классты бүткөндөн кийин, короче, архитектурага тапшырам го биринчи. Ал жактан, короче, биздин учурда ошо карантин болуп калып, жагында балдар улам чоң астыга чыгып көтөрүп кылды, түшүп кетер, анан биринчи турдан өтпөй калдым да канча. Аябай жиним келет. Кийин бир эжебиз айтып калды, ушундай монастырда ушундай искусство университети бар экен. Сен ырдайсың, ошол жака тапшырып албайсың деп. Ал жака тапшырыш керек болуп калды. Сразу онлайн тапшырдык. Эртеси күнү уже айылда жүрөм мен, эртеси күнү Бишкекте бул жакта уже экзамен дейт го, келип ырдаш керек бул жака. Ушул жерден тандоо болот деп. Айылдан аксыдан ошол күнү түндө чыгып кеттик. Таң эртең менен чейин келип калдык бул жака. Азыр Жалда монастырь университети. Жайдын күнүндө болчу, бүт барыбыз турабыз. Коркуп атам, аябай көп студенттер турат ал жерде. Алардын арасынан өтөмбү деген коркунуч, өтөмбү деген бир калп айтпасам бир 30дан ашык адам турду да ал жерде, кыздар, балдар.
Анан бирөөсү гитара ойнойт, бирөөсү укмуш ырдайт, клоустурда сон. Анан эмеге кирдик. Андан кийин эмеге уже экзамен башталды. Биз кирип калдык эле. Бир агайлар кайсыл жактан келдиң деди. Бир жанымда бир эже бар болчу, күлүп мага карады. Жалалаттан Акстан келдим деп. Мен гитара менен ырдап берейин силерге дедим да. Давай ырда деп күлүп калышты. Гитара менен 2 чыгарманы ырдадым. Слухтар текшертти пианино менен. Эртең кечке уже жоом бере аласыңар, барып келе деди. Барыбыз кеттик. Мен ойладым ичимден өтпөй калдым ушу. Мен канча болбой калды ушу укмуш ырдатат элдерди. Кийин ошо 2 күндөн кийин, 1 күндөн кийин эртесинин кечинде ошо жыйынтыктар келди. Списокто турам, убакыт деп. Аябай сүйүндүм чынында. Ошондой болуп келип калдык. Атайын Аксыдан келип бул жака 1 күн калганда угуп, негизи ушундай өзүң каалап жүргөн окууга өткөндө бир өзгөчө бир сезим болсо керек адамда. Ошо 2021-де ошо аябай жаңылыктар көп болуп кетти. Ошо бир жагынан ошо бюджетный университетке өттүм. Экинчи жагынан жаңандай гитара менен ырдап жакшынам деп бир аз элге таанылып калдык. Ошол жыл жакшы жыл болду аябай. Негизи айтат го, бир аз мындай элге таанылганда звезда кармап кетишет депчи. Сизде башында ошондой нерсе болду эле? Болду да мендечи. Менде бир 2 айдай ушундай болду да, 2-3 айдай болду. Кандай болуп жүрдүңүз? Аны адам өзү байкай алат экен да. Жылдыз орусу деген нерсени такыр байкай алат экен. Негизи эле адамга обычный бир жакшы бир карапайым бир жашоодо жашап жүрүп, сразу бир мындай 180 градуска өзгөрүп кеткен да жашоо. Бир аз өзүн карман албай калат экен да, башкара албай калат экен. Ошол моментте менде болду. Майылда жүрөсүң. Биз бул жактан 4 бала болуп, карантинде бир квартирада жашап болчук. 5000 беребиз квартирага, 1 комнат квартирада. Аябай кыйналдык, даже жумуш жок, тамак акча жок. Аны мамамдарга чалам да. Мамамдар болбоду. Апамдарга чалам мен. Ушундай мен бияктан кыйналып кеттим, айылга барайын десем, давай кел деди. Анан айылга бардык, ал жактан жаңы ырдап чыктым. Айылга барган 1 жумадан кийин ырдадым да бул ырдадым, кайта 1 күн өттү, эртесинде уже кайра Бишкекке жагында интервью, нарак дегендер жака чыгара баштады да. Картинаны акча аласың, башка аласың, жашоо өзгөрдү. Баягындай жашоо жок. Баягы нурбакыт жок. Баягы нурбакыт жок. Көрсө ошол моментте өзүм билбей калыпмын. Мага дос балдарым айтып калат да, сен өзгөрүлүп кеттиң слишком эле депчи. Десе мен ичимде андай ой болорчу, мындай көрө албай атат булар мени. Калптан эле ушундай атат депчи. Анан кийин мындай карап көрсөм, чындыгында ошондой болупмун бир аз. Ал нерсени өттүм азыр. Анан эми азыр келбейт го деп ойлойм да. Бир келип кетет ушул нерсе. Өзгөрүп кеткендейсиз ошол убакытта, Мисалы айтышат го, ошол учурда мындай адам тандап да сүйлөп калышат депчи, адамга мындай деңгээлине жараша мамиле кылып калышат деп. Сизде ошондой учурлар болгон эмеспи? Алдында айтып кеттик го, жанагындай көп адам бар жерлерде, жанагындай жерлерден тартынып уя албайсызбы депчи. Именно менде ошол моменттерде болуп калды да, мен мисалы маршруткаларда жүрө албайм. Уялып, мен танып калат деп. Неге дегенде алдында болду да, мисалы биринчи күнү мен маршрутка менен жүрөм го. Арттан бирежелер карап, сен жанагы ырдаган бала эмессиңби деп. Ооба. Бир жагынан жакшы, бир жагынан эми бир байкедагы бир ичип алган бала бар экен. Сендей ырчы балдар ушундай маршруткада жүрөбү? Ушундай таланттарларды көтөрүш керек да кайра. Такси менен эле ушинтип жүрүп эле машина менен продюсер башкалар чыкпадыбы сага деп ошентти да. Аябай катты эди мага. Ошондон кийин только такси го, такси. Ошондой уялып калдым, аябай тартынып. Азыркы учурда деле такси менен жүрөсүзбү? Азыркы учурда деле такси менен. Эми болот эми арасында мындай өзүнүн балдары менен жүрүп калганда кирип кетебиз аралашып. Анан сиз чыгармачылык жаатта жүрүп калганыма 3 жыл болуп калды деп калдыңыз да. Негизи чыгармачылыкта инсан башкача болот, жашоодо башкача болот дейт. Негизи чыгармачылыктагы Нурбакыт менен жашоодо Нурбакыттын айырмасы кандай? Эмне айырмачылыгы бар? Айырма дегенде менде мындай экен да.
Жаңағы адамда гордость деген нерсе бар го. Мен ушунчалык башында мисалы азыркы мен көрүп жүргөн ырчылардан бар да. Болбосо андай деле эмеси жок. Таанымалдуулугучу. Андай деле бир атып кеткен ыры жок. Монтип өздөрүн бийик кармашып жүрүшөт да. Анан менде да ошондой болду. Неге мен ошолордой болуп кичине өзүм көтөрүп жүрбөскө деп анан бир аракет кылып көрдүм да. Көрсө андай нерсе бизге жарашпайт экен такыр. Же жашыбыздан ошондой тарбия берип калганбы? Бир көрдүм канчалык монтип бир аз боюңду көтөрүп, башыңды көтөрүп жүрөйүн десең деле, по-любому ошо бир аз жөнөкөй жака тартып кетирет экен да. Анан жашоодо кандай болсом, чыгармачылыкта деле ошондоймун, короче. Менде второй лицо жок. Баарына бирдей мамиле жасай берем. Ошо эми бир аз эл менен болгондо бир аз скромныйраак болуп каласың. Өзүңдүн досторуңдун, тааныштарыңдын жанында жашоодогу эле Нурбакыт, Анан досторум деп да айтып калдыңыз. Азыркы учурда сиздин ишене турган жакын досторуңуз барбы негизи? Жакшы сөз барбы? Досум көп деп мактанба, иш түшкөндө таза экенин көрөсүң дегенчи? Мен азыр мындай айтсам, дос деген жок да менде. Негизи бар, жанымда айланамда жүргөн адамдар. Бирок ишеничтүү эмес. Барын дос деп айта албайм да. Эч кимге ишенбейм азыр. Ошондой. Эч кимге ишенбейм деп айтып калдыңыз да. Бул ошол достуктан көңүлүңүз калганбы? Эмне себептен? Ошондой нерселер болду эми. Башында бир аз сен пайдаң үчүн жүрөт, башында жаныңда жүрөт. Кийин бир аз бир проблема болуп калса, кайра жоголуп кеткен учурлар болду. Мен ойлойм, ал ар бир эле адамдын башынан өтөт го деп. Ошондон кийин бир аз мен өзүм достан көңүл калды десем болот ооба. Эми буюрса табаттырбыз жакшы достордон. Бирок азырынча мен именно ошол менен жакын досум деп айта албайм. Убагында болгондо жакын досум деп ишенип жүргөн инсандарыңыз, ушундай башыңызга кыйын иш түшкөндө, таштап кеткенде, албетте бул адамга катуу эле тийсе керек, сабак болуп мисалы. Мен ошондо түшүндүм, эч кимге ишенбеш керек экен. Эң жаман көргөн нерсем бирөөгө ишим түшүп калган нерсени жаман көрөм да. Сен ушундай жардам керек болду, сен ушундай нерсени кыла аласың го деген нерсени айтыштан уялам да бир аз. Анан негизи ошо башында болду, көңүл калды аябай. Таштап кеткен учурлар болду, урушуп кеткен учурлар болду. Ошондон улам бир аз. Азыркы учурда ишеничтүү досуңуз жок, Анан чыгармачылыкта алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыда пландарды айтпайт дейт го негизи. Бирок мен айтып коеюнчу. Аябай көп пландар бар да. Мен ошо чыгармачылык жолдо өзүмдүн бир ордумду таап, ошо Кыргызстанда жакшы бир орун тапкан бир ырчылардан болгум келет да негизи. Ошол гана менин максатым азырынча. Ооба, мисалы ал орунду табыш үчүн дагы канчалаган эмгек керек, канчалаган жолдор. Мисалы өзүңүздү мен канткенде өзүмдүн ордумду таба алам деп ойлойсуз? Только аракет кылыш керек, токтобош керек ошо. Мындай ортодо пауза болуп калбаш керек экен да. Ырларды чыгарып бериш керек, биринин артынан бириси кетет, бириси кетпей калат. Элге жакшы өтөт, бирөөсү жакпай калат. Ошентип анан барып анан бир аз көтөрүлүп ордун табат экенсиң да. Анан бир ырды чыгарып алып эле кетпей калса, бул меники эмес экен деген нерсе болбойт экен да. Только аракет кылыш керек экен чыгармачылыкта. Анан бир маегиңизде дагы мен угуп калдым, ошол түркчө ырдайм-дечи. Сизден дагы бир түрк тилинде ыр сурансак. Роза да аябай эле кыйнадым окшойт, сизди. Түрк тилинде ырларбы? İstersen yak savurdağıt beni yarala. Al bütün varım yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık acıt kanat beni parçala. Ölsem de kıyan senin elindir. Sen dokun ziyan olmaz bana. Sen iste dağları, sen iste yolları aşayın.
Geç kalma, yaz beni diğer yarıma. Sen iste dağları, sen iste yolları aşayım. Oh, sen dokun, ziyan olmaz bana. Bravo. Өзгөчө ыр экен негизи. Айтат го таланттуу адам баардык жагынан таланттуу болот депчи. Негизи жигитке жетимишүүнөр аздык кылат дейт. Сиздин дагы бул чыгармачылыктан, ырдагандан башка мындай эл билбеген кандай таланттарыңыз бар негизи? Эл билбеген таланттарым бар. Алдында айтып кеттим го мен волейболду менде КМС бар болчу депчи. Волейбол азыр ойнойм десем эч ким ишенбейт да. Областной оюндарга чейин келип ойноп кетчүбүз. Кандай ырчылыктан башка. Негизи таланттар көп эми, майда таланттар. Бар эле. Чоң рахмат. Эми сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип алтындай болгон убактыңызды атайын бизге келип бөлүп, ушинтип эл менен түзмө-түз көпөрө болуп, мындай чыгармаларыңызды тартуулап, жаңылыктарыңызды айтканыңызга чоң рахмат. Сизге эркин микрофон. Сиздерге да чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жылдыз Тайм YouTube каналы алдыга жыла берсин. Силерге ийгилик, угармандар көп болсун, подписчиктериңер көп болсун. Ушундай жакшы маектерди элге тартуулап жүрөлү. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, дагы бир ирет тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде Нурбакыт Аскаров болду, өзүнүн сонун чыгармаларын тартуулады, жаңылыктары менен бөлүшүп кетти. Сиздердин кызматыңыздарда мен Айша Байсакова болдум. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, сөз түрдө катталып кетиңиздер.